На российский рынок пришли автомобили из Ирана. В автосалон Орусия базарына Иранда чыгарылган унаалар кирди. Ходра Тара седандары автосалондорго сатыкка чыкты. Дилерлер анын баалары кытайлык унааларга караганда арзан болот деп ишендиришүүдө. Персидский конь добрался до России. Это не фигура речи, а дословно... Перс жылкысы Россияга жетти. Жана бул жөн сөз эмес. Жакында эле автосалондордо пайда болгон Иран Ходра Тара унаасынын аталышынын котормосу. Ходра Тара негизинен француз Peugeot 301дин көчүрмөсү болуп саналат. Бирок ирандыктар бул унаанын арткы жана алдыңкы бөлүктөрүн кайра иштеп чыгышып, анын негизин жана платформасын өзгөртүшкөн эмес. Бул унаада туруктуулукту көзөмөлдөө системасы орнотулган. Анан албетте ABS системасы. Мындан тышкары дөңгөлөктүн басымын көзөмөлдөө жана дөңсөлөрдү кармап туруу системалары орун алган. Өлчөмдөрү боюнча Тара белгилүү кореялык Kia Rio жана Hyundai Solaris автомашиналарынан бир аз чоңураак. Бул унаалар Ирандагы заводдо чогултулган. Запастык бөлүктөр 90% жергиликтүү. Бут коюуга орун кеңири. Менин узун буттарым үчүн Kia же Solaris'ка караганда көбүрөөк орун бар экен. Рулга келсек, ал бийиктиги боюнча гана айырмаланат. Тарада терезелерди автоматтуу көтөрүү, капталык үзгүлөрдү башкаруу, ачкычсыз кирүү жана унааны баскыч аркылуу оталдыруу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эле сенсордук экран менен мультимедиалык система, артты көрүү үчүн камера жана унааны токтотуучу сенсорлор орун алган. Өзгөчөлүктөрдүн бири CarPlay функциясынын болушу. Туташтырууну тандаганда телефону заматта туташып жатканын көрөбүз. Сиз WhatsApp билдирүүлөрүн, аудио китептерди угуп, онлайн конференцияларга катыша аласыз. Например, WhatsApp можно прослушивать аудиокниги, участвовать в конференции, да, в том числе. Капот астында 113 аттын күчү менен 1,6 литрлик табигый аспирацияланган кыймылдаткыч орнотулган. Бирок эң негизгиси редуктор. Ал машинада 6 баскычтуу автоматтык жана толук кандуу. Производится в Китае. Ал Кытайда өндүрүлгөн. Коробкасы ири заводдо чогултулуп, андан соң Иранда орнотулат. В Иране. Багажник открывается достаточно... Багажниги ачкыч менен өтө ыңгайлуу ачылат. Абдан чоң 640 литр. Бул ошол эле Ford Focus'ка караганда 1,5 эсеге көп. Бирок багажды жаба турган туткасы жок. Багажника ручка, к сожалению, не предусмотрена. Биз кичинекей саякатка чыгалы, келгиле. Автоунаа шаарда өзүн кандай алып жүрөрүн карап көрөлү. В городе. Рулда электрик күчөткүч бар, диск тормоздору, алды артында көз карандысыз жарык орнотулган. Автоунаа 190 км/саатка чейин ылдамдоо жөндөмдүгүнө ээ жана шаар ичинде 100 км орточо эсеп менен 10 литр бензин сарптайт. Биз азыр 3-чү транспорттук шакекке жеттик. Бул жерден 80 км/саатка чейин ылдамдап, унаанын өзүн кандай алып жүрөрүн көрөбүз. Бир топ тынч жана тез ылдамдай алат. Машинада жылытуучу отургучтар алдыңкы да арткыда да бар. Круиз көзөмөл, ылдамдыкты чектөө, спорттук жана кышкы айдоо режимдери орун алган. Ошондой эле жамгыр жана жарык сенсорлору, 4 коопсуздук жаздыктары, кондиционер, ал тургай люк да бар. Сиз аны толук же желдетүү үчүн бир аз гана ачсаңыз болот. Педалдар абдан сезимтал, руль жумшак жана жылмакай. Ходра Тара седандын автоматтык жана механикалык трансмиссия менен түрлөрү бар. Механикалык комплектация менен унаанын баасы 1,5 миллион сом, ал эми автоматтык түрү 200 000 сомго кымбат. Николай Савчина, Делина Жданова и Кристина Волошина. Мир 24.